Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 21 апрель Тоқмоқ шаарында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыр сиздерге ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Азыр мен турган жер Тоқмоқ шаарынын базар тарабы. Кийим базары, мал базары, продукты саткан базарларынын жанындамын. Тагыраак айтканда Пушкина көчөсүндө турам туғандар. Сатылуучу үй деле ушул Пушкина көчөсүндө жайгашкан. Жанында Байел дүкөнү, чоң бир мечит бар экен жана Пушкина көчөсүнүн башталар жеринде строй материал саткан мондай дүкөн деле бар экен. Сатылуучу үй ушул базардан башка карай Пушкина көчөсү менен басып барганда катардагы оң тараптагы 5-чи үй болуп калат экен. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер комментарийге өз оюңуздарды жазыңыздар. Лайктан басыңыздар тугандар. Базар тараптан Пушкина көчөсү менен 100 метрдей басып келип сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мына бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Катарынан оң тараптагы 5-чи үй болуп калат экен. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү, көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Көчө тарабына 3 бак дегилеттер. Эмне бак экенин байкай албадым тугандар. Андан ары адреси Пушкина көчөсү 87-чи үй экен. Бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 4 соток. Документтер боюнча баары бар экен. Суу, свет, газ, электр энергиясы трехфазка, анан канализация, септикке куюлат тугандар. Отопление деле бар экен. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 11-ге 10 экен. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабы жидкий травертин. Анан бул жакта летняя кухня, времянка, склад, баня жана башка помещениялар бар. Азыр биринчи бул үйдүн ички тараптарын көргөзүп, андан соң ал жактарды да сиздерге көргөзөм тугандар. Алды тарабы жөнүндө айтпапмын. Алды тарабына бир 2 машина батат. Стяжка. Алды тарабы стяжка, бирок башкача формада жасалган экен, мынакей тугандар. Андан ары үйгө киргенде эле чакан навес бар. Үйдө тарабы пластик экен. Анан ушул эле жерден түз кирсек, бул жакта прихожка жайгашкан. Үйдүн негизги эшиги мына ушундай темир эшик тугандар. Анда айта кетейин, кимдир бирөө үчүн кызыктуу болушу деле мүмкүн. Кирсек, прихожка, потолок пластика, дуалдар шпаклевка экен. Чыгыш тараптан пластик терезе орнотулуптур. Бардык бөлмөлөрдүн дуал жыгачтары, бардык бөлмөлөрдүн полу жыгачтан болгон пол. Андан ары түз өтсөк, бул жакта чоң зал, узун туурасы 10-го 3,5-4 көрүнөт. Түндүк тараптан эки чоң пластик терезелер орнотулган. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле бар тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле прихожкага чыгып, түз өтсөк, бул жакта бир коридор. Бул коридордон оң тарапка кайрылсак, мындай бир бөлмө бар экен. Полдору жыгачтан болгон пол. Түштүк тараптан жана чыгыш тараптан пластик терезелер орнотулган. Ушундай көрүнүштө тугандар. Андан ары түз өтсөк, бул жакта мындай дагы бир бөлмө. Полдору жыгачтан болгон пол. Дуалдар шпаклевка, анан түз ушул жерден түз өткөзсөк, бул жакта дагы бир бөлмө бар. Ал жакта азыр кээ бир себептен улам көргөзө алгам жок тугандар. Өзүңүздөр келсеңиздер, көрсөңүздөр болот. Андан ары мен кайра эле үйдүн короосундамын тугандар. Эми бул жактагы времянканы, кухня, склад жана башка помещенияларды көргөзөйүн. Арт тарабында бир аз жемишекке жер бар экен. Бул жерде жүзүм багы, өрүк багы, алма багы, вишня, черешня бактары да бар экен. И бул жакка сиз кандайдыр зелен, же болбосо помидор жана башка жемиш эксеңиз деле болот. Андан ары бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү тугандар. Анан ушул жерден түз өтсөк, ал жакта 2 бөлмөлүү времянка бар экен. Бул жерлерде эле кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптары жидкий травертин. Киргенде мындай бир бөлмө.
кухня деп койсок деле болот. Полевой отоплениянын котелдери ушул жакта орнотулуп тур. Ички тарапка раковина орнотулуп суу чыгарылган. Андан ары ушул эле жерден түзөтсөк бул жакта тамактануучу бөлмө. Узун турасы 3,5 5. Андан ары түзөтсөк дагы бир мондай бөлмө бар экен. Дуалдар обой, потолок гипсокартон, чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган, пол ламинат. Мына ушундай көрүнүштө. Бул временкадан чыгып түз бассак, бул жакта склад бар экен туугандар. Окей. Бул жакта бир склад бар экен. Очок, эки очок, кичинекей очок жана чоң очок бар экен. Бул жакта дагы складдар. Андан ары ал жагынан айланып келсек, үйдүн тышкы туалет, анан баня. Азыр алардын ички тараптарын сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта дагы бир склад бар экен. Отунган окшойт, менин оюмча. Склад. Андан ары түзөтсөк, бул жакта баня туугандар. Тышкы тараптан утеплять этилиптир. Ички тарабы. Мына ушундай көрүнүштө. Потолок пластик экен. Полдор кафель. Андан кийин түзөтсөк, бул жакта жуунчу бөлмө. Дуалдары кафель, пол деле кафель экен. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Андан ары бул жакта үйдүн тышкы туалет. Бул жакта дагы баняга от жагуучу бөлмө бар экен. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Колдон келишинче сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эми баасыны $65,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Базарга жакын жерде. Калсаңыздар кандайдыр бир бизнес кылсаңыздар деле болот экен. Бул жерде базарга аралык 100 метрдей эле аралыкта жайгашкан. Катарынан базардан кийинки 5-чи үй болуп калат. Жердин аянты 4 соток. Документтер боюнча баары бар. Мектеп, садик, мечит бар бул жакта. Токмок шаары туугандар. Баасы $65,000. Сөйлөшүүлөр болот. Достор менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үй ээсине кимдир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмес эместер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.